Бир киргени $5000 киргендер бар да. Үйлөрдүн алдырткан бар. 8 жылдан бери которулбаган акча мына мен чыккандан кийин эле которулуп калат экен да. Турцияда жатып ушинтет да. Бул Барскичиге келгенибиз 2018-жылы. Өзүм төккөнүндү айтайын, мен өзүм 160 000 төккөм. Лично өзүм. Сиңдим 450 000 төккөн. Булар кадимкидей түлөдө өткөрүшөт, билесизби? Эмне түлөө? Кой союп түлөдө өткөрүшөт булар. Ошо акча келип калсын депчи. Булар азыр эми Зарифа менен Абыт бөлүнүп кеткен дейт экиге. Абыт Турцияда жатып, ар кандай качууда жүрөт, эмнеде? Билбейм, качып жүрөбү, эмне кылып жүрөт. 250 арыз бар экенди уктум. Мен укканым боюнча. Например, виптер, например, биз эми карапайым болуп атпайбызбы? Биз уже экинчиге чыгып атабыз да. Жана нарында 20 000 бербеди эле. Алар уже как третий сорт идет да. А виптер $5000 бергендер бар. Булар деген Ташкентте самолетторго алып калыптыр. Ташкентте самолетко соляркага акча чогултушкан 2,5 миңден. Эмне ошо соляркага акчасы жок бекен? Соляркага акча чогултушкан. Анан буларга айтышкан. Мен жакында эле угуп баштадым. Баштыкка акча чогултушкан, жана сумка барго, жана акча салган сумкаларчы. Ошого акча чогултушкан. Ошондой акча менен алып келебиз депти. Ошо жалпысын билбейм, бирок мен $5000 менен жолуктум, баягы виптер менен, эки вип менен жолуктум, экөө тең байкуш болуп калышыптыр. Биз 1 жыл каттадык дейт. 1 жыл. Эле жанакы офис барго, жердегичи, ошол офисте 1 жыл каттадык дейт. Офис каякта булардын? Офиси Ак үйдүн бет маңдайында болчу. Булар деген ошо Ак үйдүн бет маңдайында эле отуруп эле элдин баарын чогулта берчү ошол жерге. Аяктан кол чаап коюп эле отура беришет. Ошо Абыттын сөзүн угуп элечи. До сих пор акча салышат. Ишенишет. До сих пор ишенишет, до сих пор акча салышат.